каждого спортсмена есть история, точнее мотивация. Как перед боем, эмне жөнүндө ойлонуп, эмне түрткү болгон бул спортко келгенде ошол жөнүндө айтып кетсеңиз жакшы болот. Чоң рахмат, биринчи сурооңо айтайын. Я еще не добился ничего такого, чтобы останавливаться. Всего лишь 5 боев, всего лишь финал. Я себя так мотивирую. Бул спортко кантип келгем, ошол өзүмө популярность алып, профессиональный бокска чыгып кетем деп ойлойм. Ассаламу алейкум. Я давно за вами наблюдаю, действительно, да, вы очень талантливый, очень харизматичный боец. И вот, есть ли у вас в планах после хардкора файтинга отобрать пояс у Виталия Бодрова в будущее? Есть в планах? В планах, не знаю, потому что 65 килограмм мне тяжело будет гонять. Я сам вешаю где-то 75 килограмм. 10 килограмм я смогу согнать, но это будет тяжело. И вы сами видите, я худой. Если еще 10 килограмм гонять начну, там 6 скелет будет. Поэтому мне охота 70 килограмм заберу пояс, но там уже дальше видно будет. Остор билектерди тартуулайт. Сонун, пайдалуу, функционалдуу, жылуу, жайлуу. Каалаган Осторго кел. Infinix смартфонун сатып ал да өз белегиңди алып кет. Билектерди алуу жагымдуу, ал эми белек берүү андан да жагымдуу. Жаңы жылды бирге тособуз. Барыңыздарды Остордо күтөбүз. Бұл, например, сіздің сопернигиңиз финалда Лендруш да. Например, башка соперниктерге даярданганыңыз менен ошо Лендруш менен даярданганыңыздын айырмасы барбы? Жоқ, айырмасы жоқ. Соперникті вообще думать етпейм. Ким қандай мушат. Соперникті думать еткен болсам, гореть етесің, мандраж башталат. Обычно или как башкарга даяргандан да ушуга да ушундай эле. Например, страх из-за веса у вас такого нет? Акыркы соперник 10 килограмм ой болду. Страх нет. Страх, мандраж бывает у каждого бойца, любой да. Бирок бойго чыкканда бул мандраж жок болуш керек. Чип кетет да. Поэтому ты видишь цель, ты знаешь, кто за тобой стоит, сколько людей за тебя болеет, зачем ты сюда пришел. И это дело принципа уже. Это я дерусь там не из-за того, что там пояс, машина, деньги, да, а это принципиальный бой, понимаешь? Проиграть, это сам знаешь, никто не любит проигрывать. Тем более я в боксе, когда я проигрывал, да, мне становилось плохо. 2-3 дня я не мог, у меня аппетит пропадал, вообще не мог спать. Ну, сам себя постоянно говорил, почему так, почему, чем он лучше меня, почему я проиграл. И поэтому, ну, не знаю, я не умею проигрывать, честно. Мне плохо становится. Саматайке саламатсыз ба? Сіздің хардкордон контрактыңыз бүткөндөн кийин UFC'ден сунуш келсе, сиз мушкер боло элеңиз UFC'ден? UFC'ге барыш үчүн мага борьбаны подтягивать керек, путтарды подтягивать керек. Мен базам только бокс. UFC'ге да, например, сага контракт берсе, сүйүнүп чыга албайм да менчи. Өйткені эмне чыгат, адам утуш керек да туурабы. Ошол үчүн бир 2 жыл как минимум борьбаны подтягивать этем, путтарды подтягивать этем, андан кийин чыгат. Азыр сиз ушунча көрөрмандардын кучактоосунда сиз азыр кандай эмоцияны испытывать этип жатасыз? Эмоция аябай сонун. Разым сиздерге, ошо келгениңерге, ошо время тапканыңарга мага ушунча адам көрүлөт. Бул дагы бизге спортсмендерге мотивация, ушунча адам бизге колдоп жүрүшөт, валет этишет. Ошол сиздерге чоң рахмат келгениңиздерге. Чоң рахмат. Финалда эки өлкөнү көрсөтөбүз, Кыргызстан менен Казакстанды, же Кыргызстан өзүңүз. Финалдабы? Жок, финалда как обычно эле чыгабыз, калпак менен. Ал сопернигим акыркы интервьюсун көрдүм, что-то жаман нерселерди айтып баштаган. Ал мага башынан бери жакпайт силер. Ушул адамдар силер только картинаны көрөсүңөр да, эмне болуп атканынча, кантип адамдар сүйлөп атат. То, что ичиде эч ким билбейсиңер да, эмне болгончу. Адамдар ал жакта жаман разный. Камера жанганда спокойно жакшы болуп калат, а камеранын аркасында башкача да. Слишком ал жерде көп лицемерлер бар, двуличный адамдар бар. Алар мага жакпайт, алар менен сүйлөшпөйм.
Поэтому ушул жаман айткым келет, акыркы сопернигимде көп нерсе сүйлөп жатады. Биз аны карабайбыз, дальше кетебиз, ал уже все пройденный этап. Поэтому мен калпак менен эле, как обычно, кстати, финалда буюрса ат менен чыгабыз. Пландарда ат менен, ошо калпак менен камчыны көтөрүп алып чыгышыбыз керек. Самат айтсаң, бул кулачный бой өзү безопасность ал жакта ноль да. Чындыгында кандай удар тийбесин, балким ал ушул удардан нокаутка да түшүп калышы мүмкүн, аны байкабай да калышы мүмкүн. Балким ал профессионалдуу боецпи же непрофессионалдуу айырмасы жок. Балким көчөдө эле бир жакшы мушташкан бирөө болсо деле, кайсы бир удары байкатпай эле тийип калса деле нокаутка түшүп калат. Коркпойсуңбу негизи бул спорттон? Балким коркунучтар деле бар бул жагында. Жок, пропустить удардан коркпойм. А так, хардкордо көп болот. Мастер спорта международного класса чыгып, перворазрядный КМСтен чыгып калат. Көп нерсе. Бул эми обычно эчтен мушташканда эле мушташ да. Бул жерде главное коркпош керек ошо. Боксерлор болот, жаман көп боксерлор. Бир-эки удар жегенден кийин уже заднийге чет. Ошо пропустить эркенен коркпойм. Самый главный ал жерде колдор травма көп алынат. Ошо тиз казинки орунда чечип кетет. Башка удар. Ушул сенин оң колуңан канча адам нокаутка түштү? Ошол нокаутка адамды кетирип атканда кандай сезим болот? Оң колдон билбейм, бир вроде. Өзү Самат любительскийден алып санаганда 250 беттеш өткөргөн да. Ал эми хардкордон 4 беттеш болду. 5 беттеш болду. Анын ичинен көп жерде нокдаундар, нокауттар да болот. Ошол учурда кандай сезим келетсе ичинде? Ошол нерсени өзүң сезесиңби? Балким азыр ушул ударым нокаут болот экен, же балким байкатпай эле колун шилтегенде нокаутка түшөбү? Биринчи, экинчи бой уруу берген кол менен, уруу берген эч нерсени аябай. Азыр жаман байлап турам, шишит. Особенно эмнеге мен стойканы менять этип сол колум менен уруп баштадым. Потому что оң колум шишип кетип урудум, ошол үчүн. Жакшы, Саматка бир кол жаңыртып коюңуздарчы. Рашид Идрис. Эмесе Ассаламу алейкум. Самат байкем акыркы боюңузда машина утканда өзүңүз айдайсызбы же атаңызга бересизби? Жакшы суроо. Бул машинаны атама берем. Себеби атам кичинемден бери эң поддержка кылган мага атам. Бүт бойлор, бүт ошол бизде спонсорство дагы болбойт эде, кичине бокста поддержка жок эде. Бүт атам өзү төйлөп, бүт бойлорго алып барат эде. Лучший баягы экипировкаларга алып берет эде. Постоянно спортко алып келтирген атам. Ошол үчүн уже время пришло. Атама Биздин морда азыр кыргыз мушкерлери, то есть ошо именно кулачный бойго чыгам деген балдар бар да биздечи. Эми сен как бы азыр организаторлор менен аябай жакшы биз көрөбүз, постоянно жакшы сүйлөшүүдөсүң, өзүңдүн менеджериң бар. Сен өзүң аркаңан тарып кете аласыңбы бизден эски балдар ошо именно хардкорго кулачный бойго чыгам десе? Конечно, желание балдарда көп. Күндүгө жашат, күндүгө кантип кирсе болот, кулачныйга кантип кирсе болот. Ал жерге, во-первых, просто орусча билген адамдар керек, сүйлөшкө жакшы билген. Анан өзү боец болуш керек жакшы. Ошол кылышат да. А так, конечно, мен сүйлөшүп киргизе алам. Assalamu alaikum, Самат байке. Сизге суроом, жогоруда айтып кеттиңиз, бокска 12 жылдан бери машыгып жүрөм деп, ушул бокс спорт тармагына ким сизди алып келди эле, анан эң алгачкы машыктыруучуңузду айтып кетсеңиз. Спорт, бокс менен 12 жылдан бери заниматься. Буга ким алып келген? Өзүм атам боксер болгон, өзүм убагында боксер болгон, Москваларга барып участвовать эткен, ошол өзүм кичинекейимден бери боксер болом деп жүргөм. Чоңойгонумда Тайсонду урам, Мухаммед Алиди урам деп жүргөм. Биринчи тренерим
Орус Абрамов Леонид Анатольевич деген Тюменде өзім тренерім. Ассалаумағалейкум, Самат. Жалпы Азия болып, Қырғызстанға қош келіпсің. Саңа сұрағым бар эле. Ошол топ ММА'да жүрөсүң, жылдыз болдуң, сени көбү тааный баштады, сөзгө алынып калдың, анан өзүң билгенде АКШда Bare Knuckle Fighting деген ушул кулачный бөлүгү боюнча промоушн бар. Аяктан сага чакыруулар түшкөн жокпу? Жана дагы кандай организациялардан, промоушндардан чакыруулар түшүп атат? Ошол жөнүндө айтсаң. Bare Knuckle организация СШАда, Америкада находится этилет. Бизде кийинки жыл Америка против США болот. Биз буюрса Америка барышыбыз керек. А так башка промоушндардан пока жок, так как менде азыр гран-при, именно гран-при бүткөндөн кийин уже любой жакта чыгып мушташасың. Анан кийинки суроо, ушул жылаңач муштум менен чыгып мушташып жүрүп профессионалдык бокска барам дедим да. Эгер ушул мушташтарга кызыгып, гонорарлары көп болуп, сени канааттандыра турган болсо, бокска барбай эле ушул жакта карьераңды уланта беришиң мүмкүнбү? Эгер андай болсо, чоң жаракаттардан коркпойсуңбу? Ата-энең эмне деп атат, ошол жөнүндө айтсаң. Гонорар канча көп болсо да колдор, здоровье не купиш дейт го. Ошондой ата-энем постоянно эле айтышат, ушул тезирээк кетишиң керек бул спорттон. Бул жерде травма көп. Ошол мен да постоянно эле айтам, ооба азыр чемпион болоюн, по контракту бойлоруп өтөт, андан кийин профессионалдык бокста өтөт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизге рахмат билдиребиз. Кийинкиси Абдурасулов Дастан. Мен суроом, сиз Кыргызстанга келип өз мекениңизде жашайсызбы? Өзүм ооба, жашайм. Недавно Кызылкия деген шаарынан үй куруп бүткөнбүз, ата-энем да бул жака көчүп келишти. Бирок мен пока Россияда эле. Дагы бир суроо да. Эгерде мен хардкорго барам десе, мен тарта алабыз хардкорго? Ооба, брат, конечно, колумда эмне келсе ошону кылам. Мен тарта алам, бирок көп эмес. Единицы, одного-двух человек только могу, да? 3 сезонга могу. Айттым го, ал жака көп адамдарды алышып бербейт, мындай сүйлөшкө билген адамдар, мындай мушташкы билгендер алышат. А так, конечно, с удовольствием. Мен да хочу там кыргыздар көп болсун деп. Эми көрүп атасыңар го, бүт эле Кавказдар көп да ал жактачы. Мен да хочу кыргыздарды тартып, ал жерде кыргыз команда кылып жүрүп келет. Чоң рахмат. Саламатсызбы, Самат байке. Сиз бойдон жеңилип калып, ыйлаган күнүңүз болду беле? Болгон, конечно. Жаман обидный болот жеңилгенде. Ыйлаган күндөр да болгон. Сиз үчүн деги эле кыргыз деген сөздүн мааниси эмне? Кыргыз деген мааниси патриотизм, өзүм эл. Ал жерге эмнеге мен кыргыз дедим? Потому что башка нациялар дагы билсин деп, кыргыздар бар экен деп. Эмнеге бизде постоянно митингде, революция болгондо кыргыз дешет, кыргыздар мындай, кыргыздар мындай дешет. Спорт чыкканда да кыргыз десин деп, ошол үчүн эле. Чоң рахмат Самат байке. Келди белгилүү болом деп негизи ойлодум белең. Буга чейин балким сенде ой жок болчу, ушул спорттон балким ушундай белгилүү болуп кетем. Негизи буга чейинки көптөгөн биздин спортсмендер мисалы 5 жылдап, 6 жылдап көптөгөн беттештерди өткөрүп, андан кийин ушундай белгилүүгө жетет да. Учурда сен азыр кандай бир сезимдер болуп атат? Ушунча эл сени таанып атат, сөткө чыгып атат, колдошуп атат мисалы. Башында жаман непривычный болгон. Барды сөткө чыгып, азыр эми уже үргөнүп калдык. Ушул айттым го, эл сөзгө чыгып атат, жаман жакшы сөздөрдү айтышып атат, колдошуп атат. Ал бул бизге мотивация берип калды. Чоң рахмат. Сиз ушундай келечекте өзүңүздүн бойлоруңуз бүткөндөн кийин тренер болуп, Кыргызстанга келип зал ачып, ушу жаштарды машыктырып, ушу алдын тантканы кандай ойлоруңуз бар? Ойлорум бар, бирок пока азыр эмес. Так как мен өзүм спортсменмин, если сен өзүң тренер болгон болсоң, уже спортсмен анча болбойсуң, кыйын болот. Поэтому, конечно,
Кыргызстанда бокс залдарын ачып, конечно, тренировка кылдыргым келет. Негизи Казакстан боксерлору, Өзбекстан боксерлору дүйнөдө биринчи, экинчи орунда турат, бизде жок. Бизде да жакшы балдар, воля побед есть, коркпойт эч нерседен, неге андай жок? Я тоже, короче, хочу тренировать, вырасти больших чемпионов, чтобы нашу страну представляли хорошие люди, чтобы когда говорили Кыргызстан, говорили сразу, вот типа там бокс или там спорт, понимаешь? А не так, чтобы когда говорили Кыргызстан, да там беспорядки, там политика такая, там экономика слабая. Хочется, чтобы нас знали как хороших спортсменов, как то, что у нас есть такие природы, достопримечательность. В бою с Нохчу у вас был 74 килограмма. А каким весом вы выйдете против Ленерша? В бою с Нохчу я был в Дагестане на сборе, и там я набрал вес до 78 килограмм. Там, потому что у них национальная еда, это все сделано из теста. Но сейчас в этом бою я хочу тоже немного подскинуть, потому что 74 килограмма я чувствую себя не очень комфортно. У меня даже пресс пропал, мне сказали набирать, у тебя соперники тяжелее, я начал набирать, есть, но так дела не пойдут, нужно скинуть, подсушиться и выйти. Чем легче ты сам, тем легче в бою будет. Я знаю, что вы не любите, когда вас сравнивают с кем-то, но вы мне напоминаете Артура Гати, который пропускает сильные удары, но не сдается. Спасибо. Рахмат билдиребиз, өзүңүз сүрүүчү бир кол чала жанат болуңуздарчы. Чоң рахмат силерге. Жана бүгүнкү күндө дал ушул бизди бардыгыбыздын алтын башыбызды бириктирген дал ушул бүгүнкү Батыр Башиев промоутеринин уюмунун президенти Батыр Башиев Дамир байкебизге сөз кезегин берели. Андан кийин азаздан жыйынтыктай берели. Келиңиз Дамир байке. Биринчиден келип бергениңерге баарыңарга терең ыраазычылык. Ушинтип Кыргызстандын мушкерлерин колдоп жүрө берейик. Кыскача эле эметейик. Кыргызстан алга. Ана биздин бир кичинекей белегибиз бар, ошону берип коелук Саматка.